сиздер менен кайрадан эле мен Анара Жеңишбековна. Бүгүн мен сиздерге адамды кайдан табам деген темада сүйлөшөбүз. Бул адамды кайдан табам? Адамды табуу бул эки турга бөлүнөт экен. Биринчиси бул жылуу контакт, ал эми экинчиси болсо суук контакт. Анда эмесе кеттик. Теплый контакт жана холодный контакт болуп экиге бөлүнөт экен. Жылуу контакт деген эмне? Жылуу контакт бул сиздин тааныган адамдарыңыз, же болбосо сиздин тааныштарыңыз. Бул жылуу контакт боюнча тааныштар тизмеси деп видео тартканмын, мына ошол тааныштар тизмесинен жылуу контакт боюнча билип алсаңыз болот. Жана экинчи адам табуунун экинчи бөлүгү болсо бул холодный контакт, суук контакт деп коет. Бул суук контактты кантип кайдан табасыз? Бул суук контакт дегени сиз тааныбаган адамдар, сизге тааныш болбогон адамдар. Бул адамдарды кайдан табасыз? Мисалга бул ар кандай соцсеттерде, мисалга Инстаграмдан табышыңыз мүмкүн, же болбосо Одноклассниктен табышыңыз мүмкүн, Фейсбуктан табышыңыз мүмкүн, жана рекламалардан табышыңыз мүмкүн. Мына ушул суук контакт болсо, мына ушундай суук контакт болсо, мына ушундай сиз тааныбаган адамдарыңыз менен иштешиңиз керек. Бул суук контактта дагы Инстаграмда, ошол башка соцсеттерде иштөөнүн атайын бизде системасы курулган. Атайын даяр видеолор бар. Бул суук контакттагы негизи экиге бөлүнөт. Биринчиси бул ар ким тааныбаган адамдарыңызга подписка болосуз, ошолорго тааныбаган адамдарыңызга сунуш жазасыз. Же болбосо экинчи түрү бул реклама чыгарасыз. Ал реклама аркылуу эле алар өздөрү сизге келет, сиз алар менен иштеше берсеңиз болот. Бул суук контакт боюнча толук даяр видеолорубуз бар. Эгерде биздин командада болсоңуз, же болбосо биздин команда менен иштешүүнү кааласаңыз, анда төмөндөгү ссылка аркылуу кирип менен байланышсаңыз болот. Эгерде биздин командада биз менен иштеше турган болсоңуз, анда ошол видеолор менен бөлүшөбүз. Бардык жолдорун үйрөтөбүз, өзүбүз жардам беребиз. Биз менен бирге сонун кирешелерге чыгып калсаңыз болот. Мына ушуну менен видеом аяктады. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.